Салам достор, кайрадан кыргыз тили 4-чү сабагыбыз практикалык иштер. Ар бир сабактын теориясын айтып чыктык. Эми биз болсо практикасы менен көнүгүүлөрдү иштейбиз. Анда эмесе биринчи көнүгүүбүздү карайлы. Биринчи көнүгүүбүз лото оюну деп аталат. Санатоштор деген эмнеле? Албетте, заттын санын билдирген сөздөр санатоштор. Лото оюнунда бир нече сан камтылган. Биз аларды табышыбыз керек. Мен бирден айтайын. Силер болсо лотодагы мен айткан сандарды чийип туруула. Анда эмесе баштайлы. 7, 5, 8, 2, 6, 3, 4, 1, 9, 10. Сон болду, көзүбүзгө сонун көнүгүү жасадык. Эми экинчи көнүгүүгө өтөлү. Саат канча болду балдар? Күндү да карап койгула. Кана кичине күтөйүн. Туура саат күндүзгү 13:50 болгон экен. Азаматсыңар балдар. Анда 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. 3-чү көнүгүүбүз макал лакаптар. Кана балдар тапкылачы? Азаматсыңар. Кызга 40 үйдөн тыюу. Балдар, ушундай макал лакаптарды санатооч катышкан. Дагы таап келгилечи. Силерге үйгө тапшырма болсун. Саламатта калгыла, мага жазгыла. Бардык саактарда силер менен мен силерге жардам беремин.